Ак үйдүн бул тосмолору 1996 жылы курулуп, ошол жылдын өкмөт башчысы Апаз Жумагуловдун чечими менен кабыл алынган. Азыр учурда президенттин милдетин аткаруучу жана премьер-министр Садыр Жапаровдун демилгеси боюнча бул тосмолор алынууда. Бүгүнкү сөз ушул туурасында болмокчу. Ал эми бул тосмолор алынган соң кайда коюлары туурасында Бишкек шаарынын мэри Балбак Түлөбаев төмөндөгүдөй түшүндүрүп берди. Алынган тосмолор бир жерге жыйнап коем, анан чечебиз, кандай кылабыз. Толуп тура, мен айта албайм. Бизнес складтар бар, бизнес складтарыбыз бар өзүбүздүн. Жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов тосмолорду алдыруу эч нерсени чечпөөсүн айтып, болгону Садыр Жапаров элге жакын болууну көздөгөнүн билдирди. Садыр Нуркожо Жапаров башта биринчилерден болуп демилге көтөргөн. Аталган демилгени парламент колдоп берди. Ошонун негизинде кече күнү мен катка кол коюп, мэрияга аталган заборду тосмону алып салуу жөнүндө чечим кабыл алдык. Бул жөнүндө катты бүгүнкү күнү мэрияга жибердик. Анткени 2 жолу толкундоо болду. Бул забор бир да проблеманы чечкен жок. Тоскон сайын, ушул тоскоолдуктар болгон сайын албетте элдин нараазычылыгы көбөйдү. Мен ойлойм, маселе башкада, тосмоодо эмес, же коргонууда эмес, маселе ушу элге жакын болууда. Архитектуралык кооздукту камтып турган бул тосмолордун алынышы коомдо оң терс пикирлерди жаратты. Айрым шаар тургундары макул болсо, башкалары таптакыр каршы экендиктерин билдиришти. Туура эле алынат. Алыныш керек да. Ак үй деген ак үйдө болуп туруш керек. Эми алым беле койгон жашы ишин анткени эмеде, бул өкмөттүн үйү да. Алымкасы эми нары өтө берет, бери өтө берет. Грубо айтканда проходной болуп коет го. Алынбай эле койгон тура эле го дейм. Ушунча мээнет кылып койгондон кийин албай эле койгон тура эле го. Буга деле канча каражат кетти дейсиз. Эми кайра алганга деле ошончо каражат кетпиш керек. Жана депутаттары болсо элден коркпош керек. Мурда союз маалында, допустим, жок болчу эч кандай дарбазалар алынсын. Эмне булар бекинет элдерден? Пускай элдердин элдерге жакын болсо, элдерден чыкса, таза иштесе, булардын коркунучу эч кандай жок. Алынсын деп мен за.